Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө биз акыркы убактарда коомчулукта катуу талкууга алынып, маалымат сайттарынын беттеринен түшпөй жаткан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тууралуу болмокчу. Алло. Лопух, я же тебе сколько дней ищу. В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Не хочу с ней полемизировать, извиняюсь. Я такими неуважающими людьми не буду я никогда полемику делать. Алымкадыр мырза, но у нас есть зрители. 16 майда саламаттык сактоо министринин азыркы жана мурдагы орунбасарлары жапырт көтөрүлүп, маалымат жыйын өткөрүштү. Анда алар министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу боюнча өлкө бийлигине кайрылышты. Эми жанагыдай терс баягы адамдык сапаттарын көрсөткөн, мен ойлойм, бул мындай министр эле эмес, биздин баарыбызга бетибизге көз түшүп атат да. Урматтап сыйлап келдик, бирок аны баалай албады, аны түшүнбөдү. Өзүңүздөр билесиздер, ар бир кадамы, ар бир сөзү, ар бир интервьюсу жалган менен аралашып кетти. Алар министрликтин борбордук аппаратында моралдык абал оорудошуп кеткенин белгилешип, буга толугу менен Бейшеналиевди күнөөлөштү. Ал эми Германияда иш сапарында жүргөн Алымкадыр Бейшеналиев башка маалымат каражаттарына берген маегинде министрликтеги кадрдык өзгөртүүлөргө байланыштуу орун басарлары ага каршы кутум уюштуруп жатканын жана кызматтан кетпей турганын айтты. Өтө тең некомпетентный экен. Ташиев Жапаркул Актаев деген журналист по профессии. Кантип замминистр болуп отурат билбейм. 17 майда болсо УКМК тарабынан министрдин кеңешчиси Мээрим Тилекова кармалды. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинен опузалап пара алуу негизинде тергөө амалдары жүрүп жатканы маалым болду. Бирок 20 майда саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Мээрим Тилекова Каракол шаардык сотунун 19 майда кабыл алган токтомуна ылайык 1 айга үй камагына чыкты. Мээрим Тилекова менен министр Алымкадыр Бейшеналиевдин жеке мамилеси боюнча социалдык түйүндөрдө да ар түрдүү кептер айтылууда. Коомчулукта министр Алымкадыр Бейшеналиев баштаган реформа тууралуу ача пикирлер арбын. Айрымдары министрдин мындай аракеттерин кубатташса, кээ бирлери анын жасап жаткан кадамдары мыйзамсыз, этиканы сактабайт деп сынга алып келишет. Реформатор же коомчулукка дүрбөлөң салганды жакшы көргөн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кандай байлыктары жана фирмалары бар? След KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2 коомдук бирикмеге, 2 жоопкерчилиги чектелген коомго жана Арча Бешик мектеп комплексине ээлик кылат. Айрымдарында үлүштөрү да бар. Маселен, Центр содействия реформам и развития законотворчества коомдук бирикмесине мүчөлүк кылат. Ал эми Чечей коомдук бирикмесинде директор катары көрсөтүлгөн. Эми 2 фирмага же болбосо жоопкерчилиги чектелген коомдорго келе турган болсок, кредит берүү менен алектенген Беймарал микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунда Алымкадыр Бейшеналиев мүчө катары көрсөтүлгөн. Ал эми Media Farm Info ЖЧКсында айрым маалыматтарга караганда 2008 жылга чейин директор болуп эмгектенген. Бул ишканалардан тышкары саламаттык сактоо министри Арча Бешик мектеп комплекси мекемесинин мүчөлөрүнүн катарын толуктайт. Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Анын өзүн алып жүрүүсү, журналисттерге берген интервьюсу коомчулукта утур сынга кабылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ага башкы прокуратуранын сунушунан кийин апрель айында сөгүш жарыялаган.